إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala Құрандағы ең қысқа болған сүреді Инна а'тайнакал каусар фасолли ли раббика ванхар инна шани'ака хувал абтар. Бұл сүрі барымызға белгілі болғандай Суратул Каусар. Каусар сүресі. Бұл сүрені білбеген мұсылман адам мүмкін жоқ шығар. Анткені айтқанымыздай Құрандағы ең қысқа болған сүрі 3 аяттан тұрады. Инна а'тайнакал каусар фасолли ли раббика ванхар инна шани'ака хувал абтар. Ошол 3 аяттан тұрған сүрі. Бұл сүрі урматтуу мусулман бир туган пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Меккеде болгон учурунда түшүрүлгөн. Меккеде түшүрүлгөн сүрелерден болып есептеледі. Анткени барыбыз билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга түшкөн Курандын бардыгы, Курандагы сүрелер же Меккеде түшүрүлгөн сүрелер болот, же болбосо Мадинада түшүрүлгөн сүрелер болот. Сура Маккия деп айтылат, же болбосо Сура Мадания деп. Анан аяттар дагы кээде ушул сыяктуу болот. Биз билип ала турган маселе качан сүрөнү Меккеде түшүрүлгөн сүрө деп айтабыз, жана ошондой эле качан Мадинада түшүрүлгөн сүрө деп айтабыз. Алымдар бул маселеде бир канча сөздөрдү эскеришкен. Ошол сөздөрдүн эң эле салмактуусу Меккелик сүрөлөр деп, Меккеде түшүрүлгөн сүрөлөр деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Меккеде жашап турган учурунда, башкача айтканда Мадинага көчкөнгө чейин кайсыл сүрө же кайсыл аят пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга түшкөн болсо, ошол сүрө Меккеде түшүрүлгөн сүрө деп эсептелет. Жана ошондой эле Мадиналык сүрө деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага көчүп келгенден кийин кайсыл сүрө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга түшкөн болсо, же кайсыл аят түшкөн болсо, ошол аят же сүрө Мадинада түшүрүлгөн сүрө деп айтылат. Биз азыр карай турган сүрөбүз айтканыбыздай бул сүрө Меккеде түшүрүлгөн сүрө. Суратул Каусар. Каусар сүрөсү. Алла субханаху ва таала бул 3 аяттан турган сүрөсүндө Инна а'тайнакал каусар деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтып атат, чындыгында биз сага Каусарды бердик дейт. Биз сага Каусарды бердик дейт. Каусар деген эмне? Бул Каусар деп араб тилинде ал-хайрул касир, көп жакшылыктарды ал-Каусар деп айтылат. Демек Алла субханаху ва таала биз сага о Мухаммад
көптөгөн жакшылыктарды бердик деп айтып жатат. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн имам Муслим рахимахуллах чыгарган хадисинде, бул хадис Бухариде да келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол өзүнө берилген, өзгөчө башка пайгамбарларга дагы берилбей өзүнө берилген өзгөчөлүктөрдү баяндап туруп айтат: "У'титу хамсан лам ю'тахунна ахадун минал анбияи qabli." Мага мурунку пайгамбарларга берилбеген 5 нерсе берилди дейт. Эч бир пайгамбарга берилген эмес. 5 нерсе дейт. Биринчиси нусирту бир ру'би масирата шахр дейт. Bir айлык жолдон, узак болгон жолдон душмандын жүрөгүнө коркуу салуу менен Аллах мага нусрат берди дейт. Bir айлык жол ушунчалык узактыкта эгерде душмандар жайгашкан болсо, же пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келе жаткан болсо, ошол душмандар ушунчалык узактыкта туруп, Аллах алардын жүрөгүнө коркунуч салат деп атат. Ушундай мага Аллах субханаху ва таала жардамын, өзгөчөлүгүн берди дейт. Эч бир пайгамбарга берилген эмес дейт. Bir айлык ушунчалык узактык жолдо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы келе жаткан душмандардын жүрөгүнө Аллах субханаху ва таала коркунучту салат. Экинчиси وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا dedi. Мага жер, мечит, намаз окуй турган жай жана тазалануучу нерсе катарында берилди dedi. وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ dedi. Менин үммөтүмдүн кайсы бирөөсүнө ал кайсыл жерде болбосун намаз убагы келе турган болсо, ошол жерде эле намазын окуй берет dedi. Мурунку үммөттөрдө ибадаттар жалаң ошол ибадат кылына турган жайларда жасалчу. Мисалы мечит сыяктуу алардын дагы ибадат кыла турган жерлери болгон, ошол жерде гана ибадаттары кабыл болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Мага Аллах субханаху ва таала кайсыл жер болбосун, ошол жердин баарында намаз окуй берсең болот" деп мына ушундай өзгөчөлүктү берди деп атат. Жана ошондой эле жерди мен үчүн тазалануучу нерсе катарында берди дейт. Кандай? Таяммум кылганда биз топурак менен таяммум жасайбыз. Демек суунун ордуна өтө турган кылып койду деп атат. Мурунку үммөттөргө дагы бул нерсе берилген эмес деп атат. Жана ва ухиллат ли ал-канаим dedi. Мага олжолор, согушта түшкөн олжолор адал кылынды dedi. Мурунку үммөттөргө олжолор адал кылынган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч бир пайгамбарга берилбеген 5 нерсе деп ушул нерселерди санап келип атат. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة dedi. Мурунку пайгамбарлар ар бир пайгамбар өзүнүн эле коомуна пайгамбар болуп жиберилген болсо, мен бүт адамзаттын бардыгына пайгамбар болуп жиберилдим dedi. Мурунку пайгамбарлар өз доорунда алар мүмкүн бир доордо 2 пайгамбар болуп, алар өздөрүнүн кандайдыр бир белгиленген коомуна жиберилген. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп атат? Мен бүт адамзаттын бардыгына пайгамбар болуп жиберилдим деп атат. Ва у'титу шафаа dedi. 5-нчиси. Мага шапаат кылуу даражасы берилди dedi. Мына ушул 5 нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч бир пайгамбарга берилген эмес, мага гана берилген деп туруп айтып атат. Демек алымдар айткандай, азыркы аятта Аллах субханаху ва таала: "О Мухаммад, биз сага чындыгында көптөгөн жакшылыктарды бердик" дегенде, мына ушундай өзгөчөлүктөр берилген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга.
Жана ошондой эле Аллах субханаху ва тааля ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берген жакшылыктарын баяндап Шарх сүрөсүндө айтып атат. Алам нашрах лака садрак ва вадa'на анка визрак аллази анқада захрак ва рафa'на лака зикрак. Ал-аят. Алам нашрах лака садрак деп атат Аллах таала. О Мухаммад, биз сенин көкүрөгүңдү кеңейтпедикпи дейт. Муфассирлер айткандай, биз сенин көкүрөгүңдү кеңейттик. Эмне менен? Ыйман менен. Биз сенин көкүрөгүңдү кеңейттик. Эмне менен? Пайгамбарлык менен, илим менен, хикмат менен, данышмандуулук менен, сунна менен биз сенин көкүрөгүңдү кеңейттик деп атат Аллах таала. Бул дагы болсо Аллах субханаху ва тааланын пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берген көптөгөн жакшылыктарынын бири. Ва вадa'на анка визрак деп атат. Аллази анқада захрак. Сенин жонуңду, сенин желкеңди кыйнап турган күнөөлөрдү да биз алып салдык деп атат. Ва вадa'на анка визрак аллази анқада захрак ва рафa'на лака зикрак. Жана биз сенин атыңды, атак даңкыңды көтөрүп койдук деп атат. Алымдар айткандай, эгерде Аллах субханаху ва таала кандайдыр бир жерде эскериле турган болсо, ошол жайда, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дагы ысымы кошо эскерилет. Мисалы, азанды карап көрөлү. Аллаху акбар дегенден кийин ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ысымы эскерилип, Аллах субханаху ва таала айтып аткандай, эмне жогорку даражага көтөрүлүп коюлду. Азыр бизге келечекте келет, кимдер Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мунун артында эч нерсеси калбады, бул унутта калган адам болот деген адамдардын сөздөрү. Аллах субханаху ва таала азыркы Шарх сүрөсүндө эмне деп атат? Ва рафa'на лака зикрак. Биз сенин атыңды көтөрдүк деп атат. Сенин ысымың көтөрүлөт деп атат. Мынакей биз дагы мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ысымы эскерилген учурда biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyip salavat aytабыз. Ар күнү кеминде 10 салават айтууну Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem бизге шарият кылып койду. Демек Аллах субханаху ва таala мына ушундай чексиз жакшылыктарын Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemге берди. Ошондуктан да бул биринчи аятта инна а'тайнакал каусар деп атат. Биз сага, о Мухаммад, көптөгөн жакшылыктарды бердик деп атат. Жана да Аллах субханаху ва таala пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды бул үммөттүн эмес, балким пайгамбарлардын дагы эң билимдүүсү кылды. Жана Аллах субханаху ва тааладан дагы эң эле корко турган таква пайгамбар кылды. Мындан өтүп улул азм деген пайгамбарлар бар, эң алдыңкы даражада турган. Ошолордун дагы эң астында турган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Аиша радиаллаху анха айтат, Бухариде, Муслимде келген хадис. Бухариде 6101 номер, Муслимде 2356 номер. Аиша радиаллаху анха айтат: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه القوم. Айша радиаллаху анха айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир мүмкүн болгон, мубах, эч бир динде кайтарылбаган, мубах болгон бир нерсени жасады дейт. Жасады сахабалардын алдында. Ошол жасады дейт негизинен. وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ дейт. Аны сахабалар жасабай, жанакы пайгамбар жасаган нерседен бир аз өздөрүн сакташты дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жасап атат. Бирок сахабалар жанакы нерседен сактанышат, өздөрүн сактайлы дешип. Ошондо фабалага далика набия саллаллаху алейхи ва саллам. Мына ушул нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жетип келет дагы. Фахамидаллаху сумма қал. Пайгамбар жана сахабаларын Аллах таалага мактоо айтып туруп, эмне дейт? Ма балу аквамин ятаназзахуна аниш шай'i аснауху фаваллах
inni a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khashiyatan deydi. Кээ бир өңөр дейт, кээ бир коомдор, кээ бир адамдар бар экен, эмне болгон аларга мен жасаган нерседен өздөрүн карманышып ушундай бир сактыкты карманып атат деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен жасап турсам, ошол нерседен өздөрүн сактап, кандайдыр бир өздөрүн жакшыраак сезгендей бир түрүн көргөзүп атат деди да. Андан кийин айтты, фавалла деди, Аллахка ант ичип айтам деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мен Аллахты силерден да жакшыраак тааныйм деди. Силердин бул деген сөз алымдар айткандай, бул жасаганыңар, мен жасаган нерседен сактанып атканыңар бул туура эмес деп айтып атканда. Мен силерди Аллах субханаху ва тааладан, мен Аллахты силерден да жакшыраак тааныйм деди. Ва ашаддухум лаху хашиятан деди. Мен Аллахтан корккондо дагы силерден, башкалардан дагы катуу корком деди. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах субханаху ва таала мына ушундай өзгөчөлүктү берди. Ал айтканыбыздай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды адамзаттын эң билимдүүсү жана эң эле Аллахтан корккону кылып койду. Жана да Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берген жакшылыктарынын бири, биз пайгамбарыбыздын үммөтү пайгамбарыбыздын доорунан, пайгамбар болгонунан тартып те кыяматка чейин кандай мусулман адам келип динде кандай амал жасабасын, ошол ар бир амалы пайгамбарыбызга дагы, амалынын сооптору пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга дагы жетип турат. Биз кааласак каалабасак деле, ниет кылсак кылбасак деле. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге ошол амалдарды үйрөтүп кетти. Бизге Аллах субханаху ва тааляга кантип ибадат кылууну үйрөтүп кетти. Эми биз кандай ибадат жасабайлы, ошол ибадаттарыбыздын бардыгынын сообу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга дагы жетип турат. Ошондуктан да өткөндөгү маселелерибиздин биринде айттык го, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсыл бир мусулман адам башка бир мусулманга диндеги бир бар болгон амалды көргөзүп, ага баяндап, же ага кандай багыттап кое турган болсо, ошол адамдын кыяматка чейин ошол амалды жасай турган болсо анын соопторунан келип турат депчи. Демек пайгамбарыбыз үммөтүнүн бардыгына үйрөткөн адам, ага бүт бардык үммөтүнүн бардыгынын сооптору жетип турат. Мынакей Аллах субханаху ва таала азыркы биринчи аятта айтып турган сөзүнүн мааниси. Биз сага о Мухаммад көптөгөн жакшылыктарды бердик деп айтып турган сөзүнүн мааниси. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берген жакшылыктарынын бири пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын артынан ээрчиген адамдары эң эле көп болгон пайгамбар. Биздин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондуктан пайгамбарыбыз жана башка бир хадисинде айтат го, төрөй турган аялдарга үйлөнгүлө, мен себеби эртең кыямат күнү көп төрөй турган аялдарга үйлөнгөн. Анткени мен эртең кыямат күнү силердин үммөтүмдүн көптүгү менен, санынын көптүгү менен мен эмне деди? Мактанам дебедиби? Мен сыймыктанам деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Муслим рахимахулла чыгарган хадисте айтып атат: "Ана аввалун наси яшфау фил жанна" деди. Мен бейишке кириш үчүн эң биринчи колдоо көргөзүп шапаат кыла турган менмин деди. Пайгамбарларданчы. Себеби бейиш эли бейишке кириш үчүн дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шапаат кылыш керек болот. Пайгамбарыбыздын шапаатысыз, колдоосусуз эч бир бейиш элинин эч кимиси бейишке кире албайт. Ошондуктан да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде эмне деп атат? Мен бейиш эли бейишке кириш үчүн пайгамбарлардын мен шапаат кыла турганым менмин деп атат. Ва ана аксарул амбияи табаан деди. Бизге далил боло турган жери эмне деди? Мен
менин артымда ээрчи турган үммөтүм эң эле көп болгон үммөт деп атат. Башка пайгамбарларга салыштырмалуу. Демек, Алла субханаху ва тааля биз сага көптөгөн жакшылыктарды бердик дегенде, мына ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жакшылыктар берилген. Жана ошондой эле баарыбызга белгилүү болгондой, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла субханаху ва тааля эртең кыямат күнү хауд деген белегин берет. Хауд бул көлмөк, суу иче турган көлмөк пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга сый урмат катарында берилет. Ал көлмөктөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөттөрү ичет. Кээ бир үммөттөрүн кээ бирөөлөрү ошол көлмөктөн ичүүдөн тосулат. Иншалла келечекте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол хаудын көлмөгүн баяндап туруп айтат: хауды масирату шахр дейт. Мага берилген ошол кыямат күнү бериле турган көлмөгүмдүн узундугу 1 айлык жол дейт. Ва заваяху сава дейт. Анын бул тарабы, оң тарабы да туурасы дагы ошондой дейт. 1 айлык жол узундугу. Ушунчалык чоң болгон көлмөк. Мауху абияду минал лабан деди. Ал көлмөгүмдүн түсү, өңү сүттөн ак деди. Сүттөн ак болот. Варихуху атьябу минал миск деди. Анын жыты мисктен дагы, мисктин жытынан дагы жыттуу болот деди. Жагымдуу деди. Ва кизануху канужумис сама деди. Ошол судан алып ичиш үчүн колдонула турган идиштери деди, асмандагы жылдыздардай көп деди. Асманда канча жылдыз болсо ошончолук көп деди. Ошол көлмөктөн колдонулуп ичиле турган идиштери деди. Мен шариба минха фала yazмау абадан деди. Ким ошол көлмөктөн иче турган болсо, ал адам эч качан чаңкабайт деди. Чаңкабайт деди. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла субханаху ва тааля мына ушундай өзгөчөлүктөрдү, мына ушундай жакшылыктарын берген. Бул албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эмне өзгөчөлүк берилген болсо, ошол өзгөчөлүктөрүнүн көпчүлүктөрүнөн бизге үммөтүнө да кандайдыр бир үлүштөр тиет, насип этет. Мисалы азыркы көлмөгүнөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башка хадистеринде келет. Кыямат күнү ушунчалык адамдар сууга муктаж болгон күндөр болот, ал күндөр. Ал күндөр көлөкөгө муктаж боло турган күндөр болот. Ал күндөрү адамдар ичкенге суу таппай калат. Ошол күндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтып атат, ошол күндү баяндап туруп, ошол менин көлмөгүмдөн ким суу иче турган болсо бир эле жолу, ал эч кандай чаңкабайт деп атат. Башка хадистерде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол көлмөгүнүн үммөтүнүн алдын келип турайын деп келип турганда үммөтү келет. Ошондо үммөтүнүн кээ бирки адамдар жанагы көлмөгүнүн тосулат. Алар жакындатылбай айдалат ошол көлмөктүн айланасынан. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол хадистерде келгендей асхаби, асхаби деп айтат. Же болбосо уммати же усайхаби деп айтат. Булар менин үммөттөрүм го, менин сахабаларым деп айтат. Айдалып кетип атат, келбей атат хаудга депчи, жанагы көлмөккө. Ошондо Алла субханаху ва тааля тарабынан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтат: иннака ла тадри ма ахдасу ба'дак дейт. Сен аларды билбейсиң, сен бул дүйнөдөн кеткенден кийин эмне амалдарды жасап койгондугун дейт. Билбейсиң сен дейт. Ал үммөттөрүң, ооба үммөттөрүм деп атасың дегендей сөз айтылат. Бирок сен билбейсиң алар эмне амалдарды жасагандыктарын дейт. Сен бул дүйнөдөн кеткенден кийин дейт. Алымдар айтышат, алар кимдер дейт.
дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн кайтыш болгон учурда кээ бирки жүрөгүндө ыйман алсыздар, кандайдыр бир саналуу адамдар динден кайтты. Мына ошолор дейт. Жана ошондой эле кимдер десе, Ибн Абдул Бар рахимахуллах ал-Малики айткандай, алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динине жаңылык киргизген адамдар дейт. Бидат амалдарды ойлоп таап киргизип, же ошол бидат амалдарга пайгамбардын суннасына каршы амал жасаган адамдар дейт. Ошол кыяматта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көлмөгүнө жакындатылбай айдала турган адамдар деп. Бул жерде биз эмне деп атабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мына ушундай жакшылыктар берилди. Ошол жакшылыктардын бири эртең кыямат күнү Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берген үммөтү үчүн жана пайгамбар үчүн сый урмат катарында берген көлмөгү. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берген жакшылыктарынан илим ээлери эскергендей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртең кыямат күнү тозоктун үстүнө курулган кыл көпүрө дейбиз го. Эч кандай адам болбосун ошонун үстүнөн өтөт деп. Анын асты тозок. Ошол кыл көпүрөдөн өтүп кетип аткан учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи өтөт деген. Пайгамбарыбыз жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү ошол көпүрөдөн эң биринчилерден болуп өтүшөт. Бул Аллах субханаху ва тааланын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга андан өтүп бизге үммөтүнө берген жакшылыктарынын бири. Жана ошондой эле алымдар эскергендей, бир нече хадистерде келгендей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртең кыямат күнү Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эртең кыямат күнү чоң улуу шапаатын берет. Аш-шафаатул узма деп айтылат. Улуу шапаат. Пайгамбарыбыздын колдоосу. Ал колдоосу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды адам атадан баштап, бул дүйнө бүткөнгө чейинки адамдардын бардыгы мактай турган колдоосу, шапааты. Ал-Макамул Махмуд деп айтылат. Куранда эскерилгендей, биз намазда азандан кийин дуа кылабыз го. Аллахумма рабба хадиги даъвати тамма вас салатил каимати Мухаммаданил ал-василата вал фадила ва бa'athhu мақаман махмудан аллади вa'адта деп. Ва ba'athhu мақаман махмудан аллади вa'адта. Сен вада берген, макталынган, адамзаттын бардыгы мактай турган орунда тирилткин деген ушул шапааты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал кандай шапааты? Бул дагы ошол эң негизинен бул маселелер акыйда маселелеринде эскерилет. Мусулман адам ишенүүсү зарыл болгон маселелердин катарында пайгамбарыбызга берилген шапааттын түрлөрү. Ошол шапааттарынын эң жогоркусу болуп азыркы шафаатул узма эсептелет. Улуу шапааты. Ал кандай шапаат? Ал ошол адамдар кыямат күнү ушунчалык ошол күндөрдүн кыйынчылыктарында турган учурда адамдар көп убакыт күтүп турушат дейт. Хадисте келет, узун хадис. Ошол хадисте келгендей, адамдар Аллахтын эсеби, сурагы качан башталат экен деп күтүп туруп калышат. Ушунчалык күтүүдөн азап чегип калышат. Ошондо хадисте келет го, бир нече пайгамбарларга келишет элдер. Раббиңе айт, бизге эсеп сурак башталсынчы деп. Биз күтүүдөн азап чегүүдөбүз депчи. Ошондо бардык пайгамбарлар үзүр айтат. Жок, менден кийинкиги бар деп өзүнүн кийинки пайгамбарларга өткөрө баштайт. Түртө баштайт, ошо менден сурама деп. Ошентип олтуруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келет. Ошондо анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саждага барат, ошол хадистерде келгендей. Анан Аллах субханаху ва таала башыңды көтөр, сураганың берилет. Шапаат талап кыл, сага шапаат берилет деп айтат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын
уруксат суроосу менен Аллах субханаху ва тааланын эсеби сурагы башталат. Не деген ошол күндөгү кыйынчылыктарда турган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол шапааты менен эмне кыйынчылыкта турган элдердин сурагы башталат, күтүүсү бүтөт алардын. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берилген улуу шапаат, бүт адамзаттын бардыгы мактап турган улуу шапаат ошол азыркы Аллах субханаху ва таала айтып турган биз сага көптөгөн жакшылыктарды бердик деп айтып турган аятын астында жаткан жакшылыктардын бири. Бул ошол аль-Каусар деген сөздүн маанисин айттык го. Көп жакшылыктарга араб тилинде аль-Каусар деп айтылат деп. Жана да ошол аль-Каусар деген Аллах субханаху ва тааланын сөзүнүн маанисин баяндап, тафсирин баяндап пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хадис келет. Муттафакун алейх болгон хадис. Анас радиаллаху анхудан келет. Бул сунандарда да келет. Абу Дауудтун, Тирмизи, Ибн Мажа жана башкалардын. Тирмизи, Бухарилерде жана башка сунан китептеринде. Ошол хадистерде эскерилет. Азыркы инна а'тайнакал каусар. О Мухаммад, биз сага Каусарды бердик дегенде биринчи маанисин эскердик да, ал көптөгөн жакшылыктар деп. Экинчи маанисин баяндап хадис келет, ал бейиштеги Каусар дарыясы деп. Каусар дарыясы деп. Муттафакун алейх болгон хадисте келет. Бухариде келет 4964 номер, Муслимде 162 номер. Ошол хадистеринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям нахрун азимун фил жанна деген. Аль-Каусар, азыркы сүрөдө эскерилип аткан Аль-Каусар бул бейиштеги чоң болгон дарыя деген. Завая хаффатаху миназ-захаб деп келет. Анын эки тарабы алтындан болгон деп. Алтындан болгон деп келет. Жана анын түсү, өңү жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көлмөгүнүн өңүн баяндап келгендей, анна лаунаху абияду минас-сальж деп келет мында. Кардан да каппак деп өңү, түсү. Ва анна та'маху ахла минал-асал деп. Дамы балдан дагы таттуу деп. Ошол Каусар дарыясынын. Жана бул жерде дагы келет аниятуху ка'ададин нужум деп. Ошол дарыяга колдонула турган идиштердин саны асмандагы жылдыздардын санындай деп. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисинде ошол Каусарды эмне деп атат? Бейиштеги дарыя деп атат. Алымдар айтышат, бул эки маанинин эч кандай бири-бирине карама каршылыгы жок дешет. Ооба, ал Каусар дагы жана айтпадыкпы биринчи маанисинде? Биз сага көптөгөн жакшылыктарды бердик деп атат Аллах Таала. Каусар дагы ошол жакшылыктардын бири деп айтышат. Ооба. Эч кандай эки сөздүн, эки тафсирдин эч кандай ортосунда карама каршылык жок. Балким ошол бейиштеги Каусар дарыясы Аллах субханаху ва таала берген ошол көп жакшылыктардын катарында ошол жакшылыктардын бири болуп эсептелет дешет. Демек биз билип ала турган маселе бул жерде Каусар дарыясы бар экен. Жана кыяматта пайгамбарыбызга берилген хауд бар экен, көлмөгү. Алымдар айткандай көпчүлүк адамдар ушул экөөнү айырмасын айырмалап биле албай, экөөнү бир нерсе деп билип алышат. Жок, андай эмес. Каусар бул бейиштеги дарыя. Ал эми ал-хауд бул көлмөк кыяматта берилет пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга көпүрөдөн, кыл көпүрөдөн өтүүдөн алдынбы, кийинби дегенде алымдарда сөздөр бар. Кээ бирлери көпчүлүгүнүн сөзү ошол, жумхур алымдардын ал ошол көпүрөдөн өтүүдөн алдын деген. Кыяматта ошол эсеп кысап болуп аткан учурларда дешкен. Адамдар ошол сууга жанагы айтканыбыздай ушунчалык чаңкап муктаж болуп турган учурунда дешкен. Демек ушул жана башка да хадистерде келет.
жанагы хауд, бул кыяматта бериле турган пайгамбарыбыздын көлмөгүндөгү суу ошол Каусар, бейиштеги Каусар дарыясынан агып келип түшөт деген ошол көлмөккө. Анын булагы демек бир. Ошол бейиштеги Каусар дарыясынан агып келип, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көлмөгүнө кошулат, же болбосо төгөт. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, бул биринчи аятта Алла субханаху ва таала эмне деп атат? Биз сага о Мухаммад көптөгөн жакшылыктарды бердик деп атат. Бул кыскача мааниси мына ушундай, илим ээлери эскергендей. Андан кийинки экинчи аятта Алла субханаху ва таала фасолли ли раббика ванхар деп атат. Демек, ошон үчүн Раббиңдин өзү үчүн гана намаз окугун, жана анын өзү үчүн гана курмандык сойгун деди. Биз сага, алымдар айткандай, көптөгөн жакшылыктарды бердик о Мухаммад. Эми деп атат Алла субханаху ва таала. Эми алымдар айткандай, ошол жакшылыктардын шүгүрүн келтир деп атат Алла субханаху ва таала. Биз сага ошондой жакшылыктарды бердик. Эми ошол жакшылыктардын шүгүрүн биз талап кылабыз деп атат Алла субханаху ва таала. Ал кайсыл талап? Фасолли ли раббика ванхар деп атат. Эки ибадатты бирге эскерип атат. Намаз ибадаты жана кан чыгарып курмандык чалуу ибадаты. Алымдар айткандай, Алла субханаху ва таала бул аятта ибадаттардын эң эле улуктарынын экөөнү бирге эскерди дешет. Намаз бул адамдын дене мүчөлөрү менен аткара турган амалы, ибадаты. Намаз окуганда баарыбыз билебиз, адамдын бүт денеси Аллахка кулчулук кылат. Чекесин коет, мурду тиет, эки колу, эки буту, тили менен окуп, жүрөгү менен, коркуу менен, хушуу менен бүт дене мүчөлөрү менен аткарат намазды. Намаз ибадатын. Ал эми курмандык чалуу ибадаты бул акча менен боло турган ибадаттардын эң абзели дешкен. Демек, Алла субханаху ва таала эки улуу ибадатты бирге эскерди. Ал эки улуу ибадат бул эмне экен? Намаз жана акча менен адам чөнтөгүнөн чыгарып аткара турган кулчулугу бул эмне экен? Курмандык чалуу. Бул бир эле курмандык чалууга тиешелүү эмес. Кан чыгарууда көптөгөн ибадаттын түрлөрү бар. Мисалы, курмандык чалуу, курман айтта. Жана ошондой эле ал-акыйка деген бар, акыйка. Жана ошондой эле кан чыгарып ибадат кылуунун түрлөрүнүн бири ажылыкта ал-хади деп коет. Ажылык жасап аткан адам курмандык чалат. Эгерде курмандык чалына турган ажылыктын түрүн жасап аткан болсо, жана ошондой эле эгерде бирөө өзүнө мен назыр кылып, назыр деп коет, өзүнө Аллах Таалага убада берип, өзүнүн мойнуна жүктөп алган болсо, назыр кылып, кан чыгарам деп. Ошол назыр кылуудагы кан чыгаруусу мына ушундай ибадаттар бар. Демек, Алла субханаху ва таала бул аятта эмне экен? Намаз менен кан чыгарып Алла субханаху ва таалага жакындоо эки ибадатын эскерди. Бул жерде Алла субханаху ва таала фасолли ли раббика деп айтып атат. Ли деп айтып атат. Раббиңдин өзү үчүн гана деген маани. Ли деген бул өзгөчөлөө мааниси. Аллахтын өзүнө гана кулчулук кыл деп Алла субханаху ва таала айтып жатканы. Ага кошуп намазыңды кимдир бирөөлөр көрсүн үчүн, же бирөөлөр көрүп мактасын үчүн, же болбосо бирөөлөр угуп мактасын деп мындай эмес. Аллахтын өзү үчүн гана деп атат. Ли раббика таухид. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнап деп атат намазды. Демек, эгерде намазда болсун, башка ибадатта болсун, эгерде ширк табыла турган болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, бул өтө коркунучтуу күнөө.
Алымдар айткандай жер бетинде ширктен өткөн коркунучтуу күнөө жок. Ширктен өткөн чоң күнөө жок да. Ибн Мас'уд радияллаху анху айтты го, Бухариде, Муслимде келген хадисте. Саалту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям айю занби а'заму индаллах деди го. Мен пайгамбарыбыздан сурадым, о Аллахтын элчиси, Аллахтын алдындагы эң чоң күнөө кайсыл деп атат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ан таджала лиллахи ниддан ва хуа халакак деп атат. Сени жаратып койгон затка шерик кылууң деп атат. Ширк кылууң деп атат. Сени жаратып турса ал зат, сени жаратып койгон болсо, сен ошол затка шерик кошуп, ширк амалын жасасаң, мына ушул эң чоң күнөө деп айтып атат. Демек Алла субханаху ва тааля бул аятта Раббиңдин өзү үчүн гана ибадат кыл деп атат. Демек ширк кылба деп атат Алла субханаху ва тааля. Эгерде ширк биздин амалыбызга кошулуп кала турган болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, бул кечирилгис күнөө. Эгер тобо кылбай адам бул дүйнөдөн кете турган болсо, Алла субханаху ва тааля Куранда бир нече аяттарда жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарлык доору башталгандан бул дүйнө менен коштошуп көз жумуп кеткенге чейин мына ушул ширктен кайтарып кеткен. Алла субханаху ва тааля инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша деп атат. Аллах өзүнө ширк кошулган болсо аны эч качан кечирбейт деп атат. Андан башка күнөөнү каалаган пендеси үчүн кечирет деп атат. Мындай аяттар көп. Жана ошондой эле эгерде урматтуу мусулман бир тууган ширк биздин ибадаттарыбызда табыла турган болсо, өзгөчө чоң ширк деп айтылат. Ширк экиге бөлүнөт. Кээ бирлериңиздерге белгилүү болгондой, кичүү ширк, кичи ширк жана чоң ширк болуп. Эгерде кайсыл бир мусулман адамдан чоң ширк боло турган болсо, урматтуу мусулман бир тууган, анын амалдарынын бардыгы күйүп кетет. Күйүп кетет. Биз эң корко турган нерсебиз мына ушул ширк амалдар болуш керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го, мен үммөтүм үчүн эң катуу корккон нерсем, күнөөм бул кичине ширк деген. Жада калса, кичине ширк. Ал кайсыл ширк дегенде ал рия деди. Эл көрсүн, бирөөлөр көрсүн ибадат жасоо деди. Мени макташ үчүн деп, мени сөз кылсын, мени көрсүн, мени мактасын деп, эл көрсүн, бирөөлөр көрсүн үчүн ибадат кылган адам деди. Алла субханаху ва тааля Ан'ам сүрөсүндө айтып атат: "Валау ашраку ла хабита анхум ма кану я'малун" деп атат пайгамбарларга. Эгерде алардан ширк амалы боло турган болсо, алардын жасаган амалдарынын бардыгы текке кетет деп атат. Демек, мусулман адам өтө сак болуу керек. Кандай кулчулук жасабасын, эмне ибадат жасабасын, ошол ибадатын Алла субханаху ва тааланын өзүнө гана арноо керек. Бир гана кулчулукка, ибадат кылууга Алла субханаху ва таала өзү гана татыктуу, урматтуу мусулман бир тууган. Кулчулук бул Аллахтын өзүнө гана арналат. Ошондуктан да Алла субханаху ва таала фасалли ли раббика ванхар деп атат. Раббиңдин өзү үчүн гана намаз оку, жана анын өзүнө гана курмандык чал деп атат. Намаз бул баарыбызга белгилүү. Иман келмесинен кийин келе талап кылына турган ибадат, диндин, исламдын экинчи негизи бул намаз, баарыбызга белгилүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям амудуху сала деген, диндин тиреги намаз деген. Намазсыз чындыгында мусулман адам кантип мусулманмын деп мисалы толук түрдө айтуусу мүмкүн. Намаз бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлүм төшөгүндө жатып турган учурда да айтып атат. Ас-сала ва ма малакат айманукум деп. Намазга бекем болгула, өлүм төшөгүндө жатат дейт. Ибн Мажа рахимахулла чыгарат. Сунанында.
Пайғамбар саллаллаху Айша радиаллаху Умму Салама радиаллаху анхадан келіп атады. Кана якулу фи марадихи аллади туфия фихи ас-сала ва ма малакат айманукум фама зала якулуха хатта ма яфиду биха лисануху деп атады. Пайғамбарымыз өлім төшегінде ақырқы учурларында өлүүсүнөн алдын эмне деп айтып атат? Намазыңарга бекем болгула, жана кол алдыңардагы кулдарыңарга, кызматкерлериңерге, силердин алдыңардагы мүлк кылып Аллахтан берилген нерселерге көңүл бөлгүлө деп атат. Ушул сөзүн айтып атат бул жерде. Фама зала якулуха деп атат. Ушул сөздү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайталай берип, пайгамбардын тили дагы ошол сөздү айта албай калды деп атат. Карасаңыз, акыркы сөздөр эмне болуп атат? Намаз, намаз, намаз деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Чындыгында бүгүнкү күндө биздин акыбалыбызды карап көрөлү. Намаз динден жоголгон нерсенин эң негизгиси болуп атпайбы бизде? Мусулманмын деп туруп, мисалы, карасаң эле ал адамда намаз жок. Ал адамда Аллахты таануу жок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды таануу жок. Диндин экинчи рукуну болгон, экинчи түркү болгон намаз жок. Намаздын чындыгында орду мусулман бир туугандар, бул денедеги баштын ордундай. Адамдын денеси башы жок элестетилеби? Мүмкүн эмес да. Намаз, диндеги намаздын орду мына ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Мен татаххара, намаздын бир өтө бир керемет артыкчылыгын баяндап айтып атат. Мен татаххара кама умир, ким дарат алган болсо буйрулгандай дейт. Башкача айтканда, суннада көргөзүлгөндөй дарат алган болсо, ва салла кама умир, жана буйрулгандай намаз окуй турган болсо деди. Буйрулгандай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тарабынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го: "Саллу кама раайтумуни усалли." Менин кандай намаз окуп атканымды көрсөңөр, дал ошондой намаз окугула деп. Бул хадисте айтылып атат, ким буйрулгандай дарат алса, жана буйрулгандай намаз окуса деди. Көрдүңүзбү? Демек, даратты алганда дагы суннага кароо керек. Сүннөттө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кантип алды? Даратты баштагандан бүткөнгө чейин кантип алды? Ооба да, бул намаз, даратсыз намаз жок да. Намаздын ачкычы дарат. Эми ошол даратты дагы сүннөткө ылайыктап алышыбыз керек. Чындыгында көптөгөн мусулмандар ушул нерседен дагы өтө мындай кош көңүл мамиле жасап, даратты дагы бир жакшылап үйрөнүп алганга аракет кылбайт да. Чындыгында болбосо ар күнү 5 убакыт намаз окуйт кеминде. Дарат алат. Бирок даратын карап турсаңыз, мындай да, эптеп ушу бирөөдөн көргөн эч бир билим ээсинен барып даратты үйрөнүп алайын деген эмес. Болбосо интернетте деле болсо керек кандай туура дарат алуу, мисалы илим ээлери баяндагандай. Ошону дагы көрүп алганга аракет жасабайт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне буйрулгандай дарат алса деп атат. Ар ким өзү билгендей эптеп мүмкүнчүлүгүнө жараша деген жок. Ва салла кама умир деди. Жана ошондой эле намаз окуган болсо буйрулгандай деп атат. Гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi dedi. Ал кама кала наби саллаллаху алейхи ва саллям. Ал адамдын өткөн күнөөлөрү кечирилет деди. Көрдүңүздөрбү? Намаздын, дараттын эгерде өз ордунда сүннөткө ылайыктуу алына турган болсо, мына ушундай, мындан да башка көптөгөн артыкчылыктар эскерилген. Эми ким айтат менин күнөөм кечирилүүсүн каалабайм деп? Ким андай мусулманды элестетүү кыйын? Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз ошол Алла субханаху ва тааля бул аятта Раббиң үчүн намаз оку дедиби? Ошол намазыбызга өтө жакшы көңүл бөлөлү. Анын парыздарына, рукундөрүнө, важиптерине, сүннөттөрүнө, андан алдын даратка биз ар күнү окуйбуз бул намазды. Хузайфа радиаллаху анху бир кишини намаз окуп атканын көрөт. Хузайфа радиаллаху анху сахаба. Ошондо айтат: "Я Абдалла" дейт. "Мунзу каму анта тусалли хадиги ссала" дейт. Сен канча жылдан бери мол намазды окуп жүрөсүң дейт.
намаз окугандыгын көрөт да. Демек бул сахаба туура эмес окугандыгын көрүп туруп айтып атат да. Сен канча жылдан бери ушинтип намаз окуп жүрөсүң деп сурайт. Ошондо жанакы адам айтат. 40 жылдан бери дейт. 40 жылдан бери дейт. Дегенде жанакы сахаба айтат. Өтөт мунду 40 сана ма саллайт дейт. Сен 40 жылдан бери окуп жүрөм деп айтып атасың, демек сен 40 жылдан бери намаз окуп жүргөнүң жок дейт. Демек намазды биз көңүл бөлүшүбүз керек. Чындыгында намаз кантип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары пайгамбарыбыздан кантип үйрөнүштү намазды? Эмнени айтат эле дагы Абу Хурайра радиаллаху анхудан келет го. О Аллахтын элчиси, сиз жанакы Аллаху акбар дегенден кийин дагы сүрө окуганга чейин, кыраат кылганга чейин эмнени айтасыз деп сурады го. Себеби бир аз мүмкүн белгиленип, сакалы кыймылдап ушундай бир аз сиз тыныгып калып атасыз, ушул жерде эмнени сиз айтасыз деп сурап атпайбы? Карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын пайгамбарыбыздан намазды үйрөнүп аткандыктарын. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Мен ал учурда Аллахумма ба'ид байни ва байна хатаяя кама ба'атта байнал машриq вал магриб ва наққини минал хатая кама юнаққи саубул абьяду минад данас" деп ушул жанакы биз субханака Аллахумма бихамдик деп айтабыз го. Ошонун ордуна дагы окулуучу зикирлердин бирин айтат. Азыркы сахаба эмне деп атат? Сен 40 жылдан бери намаз окуп жүргөн болсоң, ушинтип, демек сен намаз окуп жүргөнүң жок деп атат. Ошон үчүн намаздын рукундарына жана ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандар, парыздарына, сунналарына көңүл бөлөлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы хадисинде айтып атат го. Ким буйрулгандай намаз окуса деп атат. Демек ошондой окусанан жанакы намазга айтылган сооптор ошол адамга берилет. Андан кийин Аллах субханаху ва тааля эмне деп атат? Ванхар деп атат. Курмандык чал деп атат. Кан чыгарып Аллах таалага кулчулук кыл деп атат. Айттык кээ бир түрлөрүн. Кан чыгарып кулчулук кылуу кандай болот? Бирок ушул кан чыгарып кулчулук кылууда сөзсүз түрдө биз эки шартка карашыбыз керек. Ошол кулчулугубуз туура, дурус болуш үчүн. Биринчиси, биз ошол курмандык чалабызбы же кандайдыр бир ибадатты жасаш үчүн кан чыгарабызбы, ошону Аллах субханаху ва таалянын өзүнө гана арнашыбыз керек. Аллахтын кан чыгарып ибадат кылууда ошол Аллахтын өзүнө гана арналуу керек. Болбосо Аллах сактасын, кээ бир адамдар тарабынан жин шайтандарга бирде кан чыгарып жакындоо деген нерселер бар. Бул ширк, Аллах сактасын, өтө чоң күнөө. Ширк, жанагы айтканыбыздай. Биринчи шарты ошол Аллах субханаху ва таалянын өзүнө гана арналып союлган болуш керек, муздалыш керек ошол жануар. Экинчи шарты бул ошол эмне нерсени кан чыгарып биз Аллахка жакындап аткан болсок, ошону муздап жаткан учурда, муздап аткандан алдын Аллахтын ысымын эскеришибиз керек. Аллах үчүн жана Аллахтын ысымын эскерип эмне муздашыбыз керек. Эгерде ушул эки шарттын бири табылбаган болсо, ал эч качан адал болуп эсептелбейт. Ал жандыктан, ал эмне малдын этинен эмне нерсе союлбасын, жеш арам болуп эсептелет. Эгерде Аллах субханаху ва таалядан башкага арналып союлган болсо, ал адал эмес. Ал Аллахтын ысымын эскерип муздалса дагы. Себеби Аллахтан башкага арналып эмне муздалды? Аллахтан башкага арналды ал. Аллах субханаху ва тааля бизге айтты го: "Вала та'кулу хурримат алейкумул майтату вад-даму ва лахмул хинзири ва ма ухилля ли гайриллахи бих ва ма ухилля ли гайриллахи бихи."
Аллахтан башкага арналып союлган болсо бул да арам деп атат. Арам жануар малдардын ошол арам болгондорун баяндап келип туруп. Ва ма зубиха алан нусуб деп атат. Андан кийин дагы эскерип келип. Буттарга арналып союлгандар дагы адал эмес деп атат. Демек биз биринчи көңүл бөлө турган шартыбыз эмне экен? Бул Аллах үчүн гана союлган болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухариде келген хадисинде, Муслимде келген хадисинде айтты го. Ла'аналлаху ман забаха ли гайрилла dedi. Аллахтан башкага арнап сойгон адамга Аллахтын наалаты болсун dedi. Же Аллах субханаху ва тааля наалаттады dedi. Аллахтын наалаты болгон ал адамга. Көрдүңүзбү? Аллахтан башкага арнап союу дагы бул арам, ширк болуп эсептелет. Эгер союлуп калган болсо, муздалып калган болсо, ошол эттен колдонуу дагы адал болуп эсептелбейт. Бул биринчи шарты. Экинчи шарты жанагы бисмилла деп Аллахтын ысымын эскерүү. Ошону муздап жаткан учурда жандыкты. Эгерде Аллахтын ысымынан башка бир ысым эскерилген болсо дагы бул учурда эмне болот? Адал болуп эсептелбейт. Дагы бул шартка дагы бир шартты кошуп койсок болот. Ошол шарттын ичинде бул ошол шариятта көргөзүлгөндөй муздалуу керек. Ток менен же болбосо бир курал менен чапкылап өлтүрдү мисалы. Бул адал эмес, арам болуп эсептелет. Оода мисалы үчүн же дагы бир нерсе менен атты мисалы. Анан баргандан кийин ал өлө элек мисалы да. Бай анга чыккандар айрыкча. Жетти караса жаны толук чыгып бүтө элек. Анда аны муздоо керек болот. Эгерде ал жаракат алып, бирок барганга чейин жаны чыга турган болсо анда адал. Бирок эгер чыга элек болсо аны муздоо керек болот. Мисалы бүт ушинтип кетилет да. Ошон үчүн ошол 3 шарт деп айтсак болот, же болбосо 2 шарт. Ошол Аллахтын өзүнө гана арналып союлган болуш керек. Жана Аллах субханаху ва таалянын эмне ысымы эскерилип муздалган болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты го, Рафи ибн Хадиж радияллаху анхунун хадисинде, "Ма анхара дам ва зукира исмуллахи алейхи факул" dedi. Жанагы муздаганда эгерде каны чыккан болсо, кан чыккан болсо, жана Аллахтын ысымы эскерилсе, ошол нерседен же dedi. Эгер андай болбогон болсо, ал эмне адал болуп эсептелбейт. Аллах субханаху ва тааля Маида сүрөсүнүн 3-аятында арам болгон жандыктарды эскерет, сүрөттөрүн. Кандай учурларда арам болот? Бир нечесин эскерет да. Биз ошол аяттын маанисин ар бир мусулман адам чындыгында карап, билип, жаттап ала турган болсо, могул ошол жандыктардын мисалы кандай абалда өлдү, бүт көптөгөн маселелерин билип алган болот. Аллах субханаху ва тааля айтып атат: "Хурримат алейкумул майта." Биринчи арам болгон жандык, өлүмдүк деди. Арам өлүп калды да. Арам өлүп калды өзүнөн өзү. Бул дагы адал эмес. Ваддам деди, жана кан деди. Малдан жанагы муздап атканда чачырап чыккан кан бар го. Ошол дагы арам деди. Кийимге тийсе дагы ал нажас дагы болот. Андан кийинкиси андай эмес. Жана валахмул хинзир деди, чочконун эти деди. Бүт бардык денесинде эмнеси болсо баары арам. Вама ухилла ли гайриллахи бихи деди. Аллахтан башкага арналып союлган жандык. Же Аллахтын ысымынан башка бир нерсенин ысымы эскерилип союлган. Вал мунханика деди. Муунуп өлүп калды мисалы бирөөнүн малы. Муунду байлап койгон, мууну өлүп калды. Ал жетишкен жок, барса өлүп калган, жаны чыккан. Бул дагы адал эмес. Вал мавкуза деди. Онду чабылган, же үстүнө бир нерсе кулап калган мисалы, таш кулап өлдү. Таш кулап өлдү. Эгерде өлө элек болгон болсо, жаны чыга элек болгон болсо, аны муздап билебиз бардыгыбыз. Аны муздап калабыз. Жана ошондой эле вал мутараддия деди. Бийик жерден кулап өлгөн мал деди. Кулап өлдү. Бул дагы адал эмес. Ван натиха деди. Башка бир жаныбар менен сүзүшүп өлдү.
Бул да арам деди. Вама акалассабу деди. Жана жырткыч айбандар кол салып, мисалы бирөөнүн коюн же малын тыткылап жеп салышты. Жаны чыкты, ошол жегенден кийин кандайдыр бир бөлүгү калды эттин, ошол малдын. Ал арам болуп эсептелет. Эгерде бир аз эле жеп жаны чыга элек болгон болсо, анда мүмкүн муздап жетишип калат. Вама акалассабу деди илля ма зуккитум деди, андай муну баяндадык. Ошол эгерде жетишип кала турган болсо, жаны чыга элек болгон болсо. Жана айтты вама зубиха алан нусуб деди. Жана буттарга арналып, жалган кудайларга арналып союлган жандыктар, малдар арам. Айтканыбыздай ага Аллахтын ысымын эскерсең дагы, бисмилла валлаху акбар деп эскерсең дагы ал адал болуп эсептелбейт. Ва ан тастақсиму бил азлам деди. Жана пал ачуу деди. Пал ачып, мисалы элдерде бар го, бир жумуш жашайын десе, төлгөөчүлөргө барабы, кандайдыр бир ушул нерсе менен шугулдангандарга барып пал ачып бериңиз дейт. Мен могу жумушту жасайын деп атам, жасасамбы, жасабасамбы кандай деп. Бул да арам, адал эмес. Ооба, бизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям истихара деген ибадатты шарият кылган. Эгерде бир жумушту жасайынбы, жасабайынбы деп экиленсең, истихара намазын окуйсуң. Суннада баяндалган Жабир радияллаху анхунун хадисинде. Бирок жахилият орунда ушундай болгон да, бизде да мүмкүн элдердин арасында бардыр. Кандайдыр бир жумушка аттанып аткан болсо, мен ошол жумушка аттансам болобу, болбойбу деп туруп, бирөөлөргө барып, ошондой кандайдыр бир жолдор менен эмне билип берүүсүн талап кылат. Палаштырып дейбиз. Төлгөөчүлөр. Ошону айтып атат, ал да адал эмес деп. Заликум фиск деп атат Алла субханаху ва таала. Мына жогорудагы эскерилгендердин бардыгы булар Аллахтын кулчулугунан чыгуу, күнөө иш болуп эсептелет деп атат. Көрдүңүздөрбү, Алла субханаху ва таала бизге ошол жандыктарга тиешелүү, алардын кандайдыр бир абалдарда өлгөн болсо, ошол сүрөттөрүнүн бир канчасын азыркы Маида сүрөсүнүн 3-аятында баяндап койду. Анан дагы бул жерде бир эскертип кете турган маселе, биз айтып атабыз, Аллахтын өзүнө гана арналып муздалыш керек, союлуш керек деп. Бирөө айтышы мүмкүн, үйгө конок келсе, мисалы конок үчүн, сыйлоо үчүн, эгерде музда бир козу же кандайдыр бир жаныбарды эметти конок тосуш үчүн кандай болот деп сойсок, алымдар айтат, бул жөнөкөй эле адаттагы кан чыгаруу болуп эсептелет. Биз жанагы айтып аткандар ал ибадат кылуу ниетинде курмандыкка окшогон, акыйкага окшогон, жана айттык го, ажылыкта союла турган жандыкка окшогон. Ал эми бул жөн эле конок келди, конокту сыйлап урматташ үчүн, бул эч кандай эч нерсе болбойт. Бул жерде бир гана жанагы эки шарт талап кылынат. Аллахтын ысымын эскерүү керек, жана шарияттын жолу менен муздоо керек. Ооба, бул жерде эч кандай зыяны жок. Эгерде мүмкүн сооп алат, эгерде Аллахтын ыраазылыгын көздөп, ошол менен коногун сыйлоо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан, ким Аллахка жана акырет күнүнө иман келтире турган болсо, коногун сыйласын деп, мен ошол хадистерге амал кылам деп туруп ушундай ниеттерди ниеттенген болсо, бул адам соопко жетише берет. Бирок бул адамдын антип жанакындай конокторго сойгон болсо, бул эч кандай эмне зыяны жок. Убактыбыз бир канча, бир сааттан өтүп калыптыр. Акыркы аятка кыскача токтололу, иншалла сабыр кыласыздар. Акыркы аятта Алла субханаху ва таала, бул негизи 3 аяттан эле турат. Ошол 2-нчи аятында Аллах таала эмне деп атат? Фасалли раббика ванхар. Раббиң үчүн намаз оку жана Раббиң үчүн курмандык чал деди. Эми акыркы аятта инна шаниака хуал абтар деп атат. Сени айыптаган адамдын өзүнүн арты үзүлгөн адам деп атат Аллах таала. Жанакы 2 аятта айтып келди дагы, сени айыптап, сага ушундай бир жаман сөздөрдү айтып аткан адамдын өзүнүн арты үзүлгөн адам деп атат. Бул кандайча? Бул мани пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын уулдары Ал-Касим жана ошондой эле Абдулла деген уулдары бул дүйнөдөн көз жумуп кайтыш болгон учурда Мекке мушриктери айтышты.
Мухаммадты жөн койгула дешти. Мухаммадты жөн күтө тургула, мунун мынакей балдары жок болду деди. Мунун арты үзүлдү деди. Муну эскере турган эч кимиси калган жок дешти. Ооба, Абу Жахил сыяктуу алымдар айткандай, Абу Лахаб деп айтылат, Ас ибн Ваил деп мушриктерден. Жана ошондой эле Уқба ибн Аби Муайд деген ошол Меккедеги мушриктердин кээ бирөөлөрү ушундай сөздөрдү айтышты. Жөн койгула Мухаммадты дешти. Бул жакында мынакей балдары жок болду бул дүйнөдөн. Эми өзү дагы бул дүйнөдөн кете турган болсо, мунун артында эч кимиси калбайт деди. Ооба, мунун урпагын улай турган, муну эстей турган эч кимиси калбайт дешти. Ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды эмне айыпташып, жөн койгула, күтө тургула деп ушундай бир сөздөрдү айтышты. Ошондо Аллах субханаху ва тааля ушул сүрөнү түшүрүп атат. О Мухаммад, биз сага көптөгөн жакшылыктарды бердик деп аларды баяндап келдик. Демек сен ошол Раббиң үчүн намаз оку, жана курмандык чал. Эми сен жанагы сени айыптап аткан жанакындай адамдар, алардын өздөрүнүн арты үзүлгөн адамдар, аларды эстей турган эч ким калбайт деп Аллах субханаху ва тааля айтып турганы. Алымдар айтышат. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды айыптап, туура динди алып келгендиги үчүн айыптап айткан адамдардын жазасы дешкен. Ошол адамдарды карап көрүңүз. Азыркы Абу Лахаб болобу, Абу Жахил болобу, буларды бүгүнкү күндө бирөөлөр эскерсе, мушрик болгон, пайгамбарга зыян берген адам болгон деп туруп эле эскербесе, аларга мактоосун айтып, эч бир адам эскербейт. Мусулман адамдар эмес, мусулман эмес адамдар дагы эскерүүсү мүмкүн эмес, алымдар айткандай, алар дагы эскербейт. Айтат, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды айыптап жемелеген адамдардын жазасы, жада калса алардын өздөрүнүн артынан келген ыймансыздар дагы аларды эстебей, өздөрүнүн арты үзүлүп калган адамдар дешет. Анан айтышат, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын атынын, даңкынын жогорку даражада болгондугу дешет. Баласы калган жок, чындыгында. Балдар артында калган жок. Кайтыш болуп кетти пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда эле. Туурабы? Касым, Абдулла деген балдары. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аты кыяматка чейин кетип атпайбы? Жанагы сөзүбүздүн башында айтканыбыздай, "Варафа'на лака зикрак" деп Аллах субханаху ва тааля айтты. Биз сенин ысымыңды, сенин атагыңды, сенин атыңды биз көтөрүп койдук деп. Биз ар бир намазыбызда жада калса, ташаххудду окуганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды дагы эскерип, ага салаваттарды айтып атабыз. Мынакей Аллах субханаху ва таалянын өз динин жеткирип, динин тутунган өзүнүн пайгамбарын мына ушинтип жогорку даражага коюп койгондугу. Алымдар айтышат, эми мусулман адам дагы эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алып келген нерсени жек көрбөстөн, суннасына бекем болуп, пайгамбардын жолун ушунчалык бекем карманып өтө турган болсо, иншаалла ал адам дагы мына ушундай арты эскерилген адамдардын катарында болот дешкен. Айтышат, мүмкүн мындай даражанын кандайдыр бир деңгээли болушу мүмкүн, бирок акыретте сөзсүз түрдө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанакай эскердик го, урматтап сыйланган, ошондой урмат сыйларынын үлүштөрүнө ээ болот деген. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей Аллах субханаху ва тааля бул Курандагы эң кыска сүрө 3 аяттан турган Каусар сүрөсүндө мына ушундай маанилери терең болгон нерселер камтылып турат. Алымдар, илим ээлери мына ушундайча нерселерди эскеришет. Биз ошол эскерген алымдар эскерген нерселердин кээ бирлерине гана мүмкүнчүлүккө жараша, мындай убакытка жараша токтолгонго аракет кылдык. Ошондуктан биз ушул аяттан ала турган маселелерди алып өттүк. Ошол билген нерселерибизге амал кылып, Аллах субханаху ва тааlanın сөздөрүнө мына ушундай терең ой жүгүртүп, андай ой жүгүртө албасак дагы, анын маанилерине окуп, түшүнүп, амал кылганга аракет кылалы. Анан айтканыбыздай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын суннасына
бекем болгонго аракет кылалы. Дагы кошумчалап айтып кете турган нерсе, алымдар айткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген сунналарынын эч бирин жек көрүп, четке кагуудан сак бололу. Мейли амал кыла албай атасың, мисалы, бирок аны четке какпа дейт алымдар. Анткени жек көрүп сен четке кага турган болсо, бул коркунучтуу нерсе. Ал эми амал кыла албайтам деп сен ушунчалык үзүрүңү турган болсо, бул жеңилирээк алдыңкысынан. Бул аятта Алла субханаху ва тааля эмне деп атат? Сени жемелеп, сага ушундай бир акарат сөздү айткан адамдардын өздөрүнүн арты үзүлгөн адамдар деп атат. Ошондой адамдардан болуп калуудан сак бололу. Алла субханаху ва тааля баарыбызга жардам берсин. Аллаху алам. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.